бияқта салып қойдыңдар бияқта. Ана жашына қалай бермейсің мені? Жашына қалай бермейсің не қылып отыр? Сен неге қырқытасың? Қырдыңбы сіз? Қырдыңбы сіз? Ол ұршылағыра қалды. Қарадыңыз, не қарайсың сен? Қарай тұрған құқығым бар менің. Қарадыңыздар, қараған үшін салып қойдың бұл жерге. Қаласаң алсаң болады. Болмаса қиқырышып ұрышып не қыласың? Ұрыспайлар мен бияқта салып қойғанды қайра қарайын да Монтип атат. Булар бу Кытай торгарттан киргенден кийин страховканы менден аласың, менден албасаң айдабайсың деп ушинтип кыйнап атат. Ошону курстап койгон, мен бияктан албайм деп атам. Кытайдын ичинде 10 күн жатып калсак, дүйнөлүк 10 күнүбүз күйүп атпайбы? Анан бул кыз бит эле коркутуп көнүп алыптыр, шуна депчи. Закон менен баспағанда не қылып отырсың? Закон менен астайда деп GPS басып отасың. Закон менен жүрүп отасың. Страховка басасың, болса қалай Тура тоқтап бекертлай. Закон менен биздин законубузда мана страховка. Ушинтип атат. Ушу короче ушуну буяка келгенде албайсыз деп эле ызылдагыла. Топодон алабыз деп эле. Кыйкырышкана пайда. Президент Садыр Жапаров, кечирип коюңуз. Иттик менден кетти. Сиз берген жана 1972 лицензия туп-тура иш жүргүзүп атыптыр. Балык суу жайдоосуна тез алып келелер. Барсак тиги сууга каралып аткандан карасак демелер асып атыптыр тиги. Анан ошол суунун баарын карап карап атып тиги суунун тамагына аса берип жана аспайсың деп. Эми таны менден ошол ошол тилерди жооп мен ошону кечирип турайын. Сол жанагы компания былтыр балыктар көрүнүп турчу эле, урматтуу туугандар, урматтуу жерлештер. Эми азыр монун баш жагында алтын казылып атат дейт. Кандай технология менен казып атат, эмне кошумчаларды кошуп казып атат, аны эч ким деле билбейт да. Бизде маалымат деле жок болуш керек. Анан бул суу деген баары бир жана ат баш суусуна кошулат, чоң сууга. Чоң суудан ары ат баш өрөөнү болгон суга жерине суу алабыз. Ошол эле сай Акмойын туштан барып жерге сиңет. Анан ары таза сууга, водопроводдорго суу алабыз. Өзүңүздөр билесиздер. туура 1 жыл мурун булгап көрүп атасың. Мен бул компанияны эсептеп көрдүм. Мына могу булактарда жазып атат. 26 килограмм алтын экен дейт. Ала тургандары 26 килограмм. Анан мен математикалык эсеп менен эсептедим. Кыргыз элине бөлө турган болсок 42 сомдон тиет экен да. Анан кыргыз эли өзү дейт, Садыр Жапаровду өзүнүкөн. Кыргыз эли Садыр Жапаровго 42 сомдон чогултуп берип элек болчу. Ат башынын эмесин казбайлы койбойбу? Я, кандай дейсиңер? Ошол жана ат башынын суусун булгап эле койбойбу? Ат башынын эли ошондой капкара суу ичпей эле койбойбу? Балыктар өлбөй эле койбойбу? 42 эле сом экен. Счет ачалып Садыр Жапаровго 42 сомдон дептир. Жаратылыш бир ат башы. Анан кийин андан сырткары 1971 бар да. 1971. Аларды деле эсептейбиз. Мүмкүн бирөөсүнө 10 сомдон чогултуп беребиз, мүмкүн 1 сомдон, 500 сомдон Садыр Жапаровго береликчи айлана. Каспайла койсунчу, жаратылышыбызга тийбей эле койсунчу. Ошончолук акчага тойбой жатат. Деги туугандар да тойбойт экен, базардай эле. Бул убакытка чейин чындыгында 3 миң доллардан сатылып кеткен. Элди чыркыратып атат. Эндей эле мына кыргыз элим күч бирдикте. Ойгонолуп койдум. Кыргыз элим чындык ушунча чыркыратып атат бул бийликти. Инстаграмдагы бир баракчамды бүгүн бөгөттөптүр эртең менен. Бирок